Согуш, зордук зомбулук, куугунтук эми климаттын өзгөрүшү. Адамдардын мекенин таштап качуусунун көптөгөн себептери бар. Көп учурда тынч жана коопсуз жашоо издеп, өтө кооптуу сапарларга чыгышат. Бизде 110 миллион адам чыр чатактын, куугунтуктун, дискриминациянын, зордук зомбулуктун айынан качкан. Көп учурда башка себептер да каралышкан. Мисалга алсак, климаттын өзгөрүшү. Бул дүйнөнүн акыбалы начар экенин көрсөтүп жатат. Украина менен Судандагы кагылышуулардан улам жер которгондордун саны 12 айдын ичинде дээрлик 10 миллионго өскөн. Качкындардын көбү, алардын 75%дан ашыгы коопсуздукту үйлөрүнө жакын жерден издешет. Качкындардын көбүн орто жана жакыр өлкөлөр кабыл алышат. Бириккен Улуттар уюму бай өкмөттөргө, өзгөчө Британия сыяктуу бай өлкөлөр качкындарды кабыл албай, Руанда өлкөсүнө жөнөтүүгө умтулуп жатканын эскертти. Биз бир нерсеге эч качан макул боло албайбыз. Ал Европадан, АКШдан же Британиядан ичимге башпаа негиздөөгө уруксат берилбейт деген маселе. Британиядан башпаа негиздегендерди кабыл алуу үчүн ал эшиктер ачык бойдон калуусу керек. Алардын доорусун кароо үчүн Руандага же башка өлкөгө жөнөтүү жакшы идея эмес. Бул рекордтук сандарга туш болгон Бириккен Улуттар уюму качкындарды колдоо үчүн өлкөлөрдү биримдикке чакырып, каржылоо бөлүп берүү зарыл экенин билдирди. Бирок Украинадагы жана Судандагы жаңы согуштар же мурда башталган Сириядагы, Ооганстандагы же Мьянмадагы согуштар токтобосо, карапайым тургундар коопсуз жер издөөнү уланта беришмекчи.